Азыркы учурда доллар менен еврога болгон элдин ишеними мурдагыдай эмес. Алтындын унсы да бир калыпта турган жери жок. Мындай учурда монеталардын коллекцияна акча салуу альтернативдик жакшы жол катарында каралууда. Анткени анын наркы баалуу металдын курамына байланыштуу болбойт. Мисалы, 1755 жылкы ханайым Елизаветанын сүрөтү чегилген түстүү жез тыйындын баасы $350,000 бааланган. Бул монетанын бир эле нускасы бар. Коллекциялык тыйындарды чогултуу кирешелүү. Кээ бир монеталар жылына 10-дон 50%га чейин кымбаттап өсүп турат. Нумизматика бул коллекция түзүү максатында монеталардын кандайдыр бир белгилерине жараша системалык түрдө топтоо процесси болуп саналат. Өлкөсү, жылы, доору, сүрөтү, материалы эмнеден жасалгандыгы, зээрканасы. Коллекционерлердин топтогон монеталары арасында жүгүртүдө аз убакыт колдонулган, башкача айтканда жакшы сапаттагы монеталар, ката чегилген тыйындардагы баалуу, өзгөчө кооз жана тарыхый маанидеги монеталар абдан баркталат. Бирок байыркы монеталардан пайда табуу үчүн оңдогон бир канча тарыхый материалдарды окуп, жүздөгөн ар түркүн монеталарды изилдеп, ага кандай баа берүүнү аныкташ керек. Мына азыркы заманбап инвестициялык же коллекциялык монеталар келечекти көрө билген көсөмдөрдүн кызыгуусуна айланды. Кыргызстан да мындан четте калган жок. Эгер айрымдары металдын баалуулугу менен баркталса, эстелик монеталардын наркы номиналынан да жогору бааланат. Коллекциондук монеталардын баасы аргандай металдан жана тиражына караштуу. Коллекциондук монеталардын баасы монетаны чыгаруу, даярдоо каражаттардан жана Улуттук банктын административдик расходдорунан түзүлөт. Монеталарды коллекциялоо негизинен келечекке болжонгон инвестиция. Тыйындардын мөөнөтү канчалык узарган сайын ал ошончолук кирешелүү. Билермандар акча бирдиктерине 10-15 жылдык мөөнөткө коллекциялык тыйындарды сатып алууну сунуштайт. Алардын баасы бир калыпта туруктуу өсүп турат. Бүгүнкү күнү эстелик монеталарды өзүн урматтаган ар бир мамлекет чыгарууда. Анткени ал инвестиция салуунун гана булагы болбостон, тарыхый баалуулук да ээ. Анда өлкө тарыхынын негизги бурулуштарын чагылдырган белгилүү окуялар, архитектуралык курулуштар, атактуу инсандар жана өсүмдүктөр менен жаныбарлар да киргизилген. Я хотел бы рассказать про монету «Снежный барс», которая была выпущена в прошлом году. Мен былтыркы жылы чыгарылган ак Эльбрис монетасы тууралуу айтып берейин. Бул жерде Сваровский кристалдары сыяктуу оор технология колдонулган. Эң майда кристалдар монеталык сарай оңой таап алуусу үчүн ак Эльбристин көздөрүнө коюлган. Бул өтө майда көркөм сүрөттөр. Ага кошумча түн ичинде ак Эльбристин көзү күйө тургандай кристалдар керегине коюлган. Коллекциялык монеталар эреже боюнча чектелген нускада болгону бир нече миң даанада чыгарылат. Акча белгилери боюнча инвестициялык рынок жакшы өнүккөн өлкөлөрдө коллекциялык тыйындарды эртеси эле сатып алуу өтө кыйын. Андай монеталар үчүн коллекция топтогондор сатыкка чыга элегинде эле күн мурунтан кезекке турушат. Улуттук банк дайыма эстелик монеталарды чыгарып турат. Эгемендүүлүк алгандан бери 44 коллекциялык монета басылган. Эң алгачкы монеталар 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналып, күмүш монета 700 сомдон, ал эми алтын 1200 сомго бааланган. Бүгүн аны сатыктан табуу кыйын. Ал эми баасы болсо 10 эсеге кымбаттап кеткен. Бир эле коллекциялык монетаны чыгаруу үчүн 1,5 жылдан ашык убакыт керек. Эмесе баардыгы эмнеден башталат? Албетте, идеядан. Улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын эксперттик бөлүмүнүн кызматкерлери өтө дыкаттык менен иштеп чыгышат. Качан идея толугу менен иштелип чыгып, бекитилгенден кийин үлгүнү даярдоого материалдар чогултула баштайт. Бул баскычта Илимдер академиясы жана Борбордук архив кошулат. Чогултулган маалыматтар өтө дыкаттык менен талданат. Сүрөтчү дизайнерлер алгачкы чиймелерин түшүрө баштайт.
Даяр болгон чейме бир канча атайын комиссиянын сынына коюлуп, электен өтүү кыйын. Ошондуктан алгачкы үлгүлөр акырында такыр башкача болуп өзгөрүшү мүмкүн. Бардык талкуулар жана оңдолордон кийин соңку үлгүнү Улуттук банктын башкармалыгы бекитет. Андан кийин гана тендер жарыя кылынып, бекитилген эскиз боюнча монетаны чегип, жасай турган зээркана тандалат. Монеталарды басып чыгарууга жарым жыл керектелет. Мисалы, үстүбүздөгү жылы жасалган саймалуу таш жана жейрен монеталары Казакстан жана Литвада даярдалды. Коллекциялык монеталар мындан тышкары Санкт-Петербург, Словакия жана Польшанын ээрканаларында жасалган. Фабриканы тандоодо бардык талаптар коюлат. Кутулардын баасынан баштап жеткирип берүү мөөнөтү эске алынат. Наиболее популярный. Коллекционерлер арасында эң сүймөнчүлүктүү, белгилүү темалары ал жан-жаныбарлар. Башкача айтканда кайталангыс табигат сулуулугу, архитектуралык жана тарыхый эстеликтер, музыкалык жабдыктар менен тарыхый окуялар көп камтылат. Кыргызстандын эң атактуу коллекциялык монеталардын бири ал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармачылыгына арналган монеталардын сериясы. Жамиля, Саманчынын жолу, Ак кеме, Гүлсары жана биринчи мугалим канчалаган сүрөтчү дизайнерлердин талантына дем күч берди. 925 сапатына ээ күмүш монета Санкт-Петербургда өткөрүлгөн Монетное созвездие 2010 эл аралык конкурсунда атайын сыйлыкка татыктуу болгон. Ал эми дизайн боюнча эң кызыктуусу Аруулук уялаган балдар дүйнөсү монеталар сериясы болду. Аны болсо тажрыйбалуу сүрөтчүлөр эмес, жөнөкөй эле балдар жасаган. 2010 жылы Улуттук банк эң мыкты балдар сүрөтүнүн конкурсун жарыя кылган. Ага келип түшкөн 300 сүрөттүн ичинен калыстар тобу бирди гана тандашы керек эле. Первый раз, получается, мы использовали цветную тампонную печать, то есть это когда... Аруулук уялаган балдар дүйнөсү монетасында томпойтуп басып чыгаруу колдонулду. Сүрөттө гүл кармаган кыз, тала жана күн түшүрүлгөн. Балдардын сүрөттөрүн дал өзүндөй берүү үчүн биринчи жолу томпойтуп басып чыгаруу технологиясы колдонулду. Мында түшүрүлгөн сүрөттөр алгач ак кара түстө түшүрүлүп, томпойгон рельефке түстүү боектор чегерилет. 2012 жылы дагы 4 эстелик акча белгилери чыгарылды. Кыргызстандын Кызыл китеби сериясы боюнча 10 сомдук ак элбирс күмүш монетасына 2 Сваров кристаллы коюлган. Ал эми улуттук музыкалык аспаптар чыгарылышында 5 сомдук комуз мельхиордон жасалган. Тарыхый окуялар сериялары боюнча Курманжан Натканын 200 жылдыгына карата алтын жана күмүш монеталар чыгарылды. Бардык коллекциялык монеталар сөзсүз түрдө расмий төлөө каражаты укугуна ээ. Аны эч ким деле номиналы боюнча төлөм жасоого колдонбосо керек. Анткени бир нече жылдын ичинде эле анын баасы 10 эсеге кымбатташы мүмкүн. Улуттук банк монеталарды сатууну токтотору менен эле алардын баасы асмандап көтөрүлүп кетет. Ага чейин анын баасы бир калыпта туруктуу кармалып турат. Аны Улуттук банктын айлантуу кассасынан жана облустук башкармачылыктарынын кассаларынан сатып алууга болот.